токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Сайыз доорунда 1989 жылга чейин Норуз майрамы белгиленбегендигин жазуучу Мурзапар Үсөн бышыктайт. Анткени ошол учурда советтик идеологияга байланыштуу жеке улут каттагандык майрамдарды белгилөөдөн чочулашкан. Мындан улам коммунисттик партия тарабынан жактырылган гана майрамдарды өткөрүү керек деген түшүнүк калыптанып, Норуз майрамы белгиленген эмес. Корккондор баягы муну неме кылсак, демек биз суракка барат, камайт деген да. Мен ошого өзүм немем менен мени камаса камасын, мени неме кылса кылсын, сураса сурасын деп, мен ошо майрам тыюу салынган эски салтты баягы көтөрдү деп, эртебиз күн Мурзапарды неме милиция келип алып кетет экен суракка. Жооп берет экен, баягы неме кылат экен деген сөздөргө чейин айтылды. 1989 жылы кыргыздын каада салтын келечек муунга жеткирүү жана унутулуп бараткан маданий баалуулуктарды сактап калуу максатында Кара Булак айылында алгачкы жолу Норуз майрамы белгиленген. Майрамды өткөрүүнүн жол жобосу, сүмөлөктү кайнатуунун сырлары жана улуттук тамак аштардын түрлөрүнө чейин бул аймакта жазуучу Мурзапар Үсөн түзүп чыккан. Кыргыздын каада салты боюнча толук деле мындай жакшы бир майрамдар болгон эмес. Баягы 9 май, баягы традициялуу эле 1 май ошого окшогон майрамдарды белгилеп жүргөнбүз. Анан кийин ушу Мурзапар агай бизге жетекчи болуп калгандан кийин ушул айгүл гүлү менен сүмөлөк кошумча майрам болуп калды. Норуз майрамын 89 жылы биздин Кара Булак айылында биринчи жолу белгилегенбиз да, мектепте. Бүт бардык килемдер ашып, туш кийиздер ашып, оюн шоокаттар менен болуп, анан бүт бардыгына ушу элге бир пияладан болсо дагы баягы сүмөлөк жеткен да, жеткирген. Мындан улам жергиликтүүлөр Норуз майрамынын демилгечиси катары Мурзапар Үсөндү таанышат. Ошол жылдары Кара Булак айылындагы мектепте уюштуруу иштери боюнча директордун орун басары кызматындагы жазуучу Норуз майрамы жөнүндө кыргыз маданияты гезитине да жазып чыккандыгын билдирди. Мен бул сценарийди Кыргызстан маданияты деген гезит бар эле. Мына ошого жарыялап, ошол аркылуу анан кийин Кыргызстанда анан Норуз майрамдары. Биринчи түндүктүк туугандар капа болбосун, биринчи чыкканда көжө майрамы деп баягы чыкты. Норуз дебей, көжө майрамы деп. Алы бизде көчө деп коет го. Ошо булар сүмөлөктү көжө деп алышты. Кыргызстан эгемендикти алгандан соң Норуз майрамы өлкөгө кеңири тарап майрамдала баштаган. Ал эле эмес мамлекеттик майрамдардын катарына кирип, бул күн эс алуу күнү деп жарыяланган. Нургазы Жайнаков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.